Tekеберлик эмне? Dediler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Tekebерлик чындыкты, акыйкатты чанат. Бул нерсе мындай болбойт дейт. Көрүп турасың, чындык нерсе. Ошол нерсени четке кагат. Жок, бул андай эмес дейт. Же болбосо адамдарды кемсинтет. Бул андай эмес. Мындай болот деп алардын үстүнөн басмырлайт, кемсинтет. Мына ушул tekebерлик деди. Мына ушул менменсинүү деди. Жанагы кийим кийип алып, кубангандыктан, сүйүнгөндүктөн адамдын басышы өзгөрүп кетсе, бул tekebерлик эмес, балким ал инсан нарагынан ошондой басат. Мисалы, инсан кээде басышы башкача болот. Аны бир артынан карасаң, же жандан карасаң, ал мынча tekebерленип басат. Же мынча кирсейет деген сөздөр айтылат да. Бирок анын өзүнүн басышы мына ушундай болушу мүмкүн. Бирок бул tekebерлик эмес. Бул болгону же көп ошол чөйрөсүнө жараша ал өзгөрүп кетиши мүмкүн. Кубангандыктан же көп тренировка алып койгондуктан өзгөрүшү мүмкүн алар. Азыркы тил менен айтканда пахуткалары. Бирок tekebерлик чындык нерсени да айтып турсаң, ошол нерсени чанат. Жок дейт да. Мындай болбойт дейт. Динге киргиси келбеген инсандарга динди айтасың, акыйкатты айтасың, Куранды айтасың, бул чындык бардык нерсе. Бирок ошол чындыкты чанышат да алар, жок дейт да. Мына ушул tekebерлик. Мына ушул нерсе менменсинүү болуп эсептелинет. Мына ушул адамдар, ушул tekebерленгендер бейишке кирбейт. Бейиштин жытындагы жыттабайт. Ошо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, кимдин жүрөгүндө заррачалык, эң кичинекей бир tekebерлик, менменсинүү боло турган болсо, ал бейишке кирбейт деди. Бейиштин жытындагы жыттабайт деди. Демек, көрдүңүздөрбү? Эгер жүрөгүбүздө кичинекей эле менменсинүү, tekebерленүү боло турган болсо, биз бейиштен алыс болуп калабыз.